Акын журналист Зайырбек Ажыматов бир айдан кийин 44 жашка чыкмак. Ал 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Ак Жол айылында төрөлгөн. 1993 жылы айылдык орто мектепте, 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Мен кыргызмын. Сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек. Ар бир таңда чоң азатка аттанам. Жалгыздык, мелмил, нөөлүү көп жылдар, жүрөктөгү бороон ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштаган. Андан кийин Кыргыз туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында иштеген. Азыркы тапта Азаттык радиосунда эмгектенип жаткан. Өтө мыкты жигит болчу. Өтө бекинчи акын болчу. Аябай кечүүнү угуп алып, жаман абалды болуп, бейнебет жакты эле кыргыз элине ошол кабар ачып берип сыдап жатып, ошондой болсун айрылып атканына токтоо болчу. Эртеңгичин айтканда, ал 70 өткөн кишидей акылга бай ушундай кыргызды каалуу салтын мыкты билген жигит болчу. Акындын учурда бир гана жакындары, санаалаштар эмес, бүткүл кыргыз эли жоктоп жаткан кез. Ал ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк тапкан, ички дүйнөсү таза адамдардын бири болгон. Санаалаштарынын бири Мирлан Самыйкожо чыныгы талантты мындайча эскерет. Жөнөкөй адам катары эң бийик даражадагы адам, кумурскага катып айтпаган, көптүн шыбырын уккан, туюмдуу инсан болчу. Досторуна турмуштагы карапайым элге, коомго кайсыл багыт болбосун ал өзүнүн жүрөгү менен укчу, туюму менен туйчу. Зайырбек Ажыматовдун чыгармачылыгында ата мекенди сүйүү, мекенчилдик дух, жарандык, бийик сезим, көтөрүңкү маанай өзгөчө орунду ээлейт. Айрыкча анын атуулдук, бийик парасаттуу ырлары акындык чеберчилигинин жетишкендиги катары бааланып, улуттук кыргыз поэзиясынын жаңы көз караш, жаңы дүйнө таанымы менен байытты. Кыргыз кызы күндөй баркы жогору, ажигиттер мырзасыңар ар бириң тексиз нарксыз кул жүрүштү коелу. Бабалардын алып асыл өрнөгүн балдар өссүн, бапестеген өз жерин, мекениңдин тоо суу даракташтарын өзүңкүлеп сактабасаң өлгөнүң. Зайырбек Ажыматовдун адабий чыгармачылыгы, ишмердүүлүгү жогору бааланып, Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты жана Түрксой эл аралык уюмунун басма сөз сыйлыгынын лауреаты болгон. Ага маданиятка кошкон барандуу салымы үчүн ушул жылдын башында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наам берилсин. Ажыматов Зайырбек Самаганович, акын, Азаттык медиа мекемесинин штаттан тышкаркы кабарчысы. Айкөл жана жашоодон акыйкатты издеген аркыл таланттын артында жубайы 2 уулу жана 2 кызы калды. Алина Бактыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.